Насвай атканда уулуу заттар ооз аркылуу канга дароо сиңет. Мисал үчүн насвайдын курамында никотин бар, акиташ бар, ал жакта күл бар, оор металлдар бар жана нитрозаминдер бар. Булардын арасынан нитрозаминдер өтө коркунучтуу ракка алып келе турган канцероген болуп эсептелет. Ал эми никотин көз карандуулукту пайда кылат. Оор металлдар денеде ооруну пайда кылат. Күл жана башка кошулмалар дагы адамдын денесине зыяндуу болуп эсептелет. Эң алгачкысы оору эле бул ооздун ичинде ошол насвай салган жерде лейкоплакия пайда кылат. Лейкоплакия бул ракка чейинки абал болуп эсептелет. Жана кан тамырлардагы кандын айлануусун бузат. Ошондой эле мээнин иштөөсүн начарлатат. Жүрөккө зыян, жүрөктө инфаркт коркунучун пайда кылат. Мээде инсульт коркунучун, гормоналдык өзгөрүүнү пайда кылат. Кызыл өңгөчтө, ооздун ичинде, ашказанда, тамакта ракты пайда кылат. Бул насвайды атуу адамдын денесине эч кандай пайда алып келбейт. Адамды жада калса тынчтандырбайт. Бул тескерисинче адамды тынчсызданууга алып келет, нерв болууга алып келет. Ошондой эле стресс, депрессияга салат. Ал насвай атпай калса эле кайра ошол нерсеге тынчсызданып эле, калчылдап эле кайра барып атат. Ошентип көз карандуулук пайда болуп калат. Натыйжада насвай аткан учурда башы жакшы иштебей калат дагы, анан өзүн жыргагандай сезе берет. Никотинге болгон көз карандуулук пайда болот. Насвайдын эч кандай пайдасы жок. Бул видеону насвай аткандарга жөнөтүп коюңуздар. Насвайга көз карандуулук болбойт деген жалган, бул алдоо. Насвайда эч кандай ракка алып келбейт деген бул дагы алдоо, жалган. Насвайга тамекиге караганда зыянсыз деген дагы жалган. Бул дагы тамекидей эле зыян, анын ичинде бирдей эле никотин бар. Ошондуктан жалган нерселерге ишенип насвай атып албаңыздар. Насвайдан сак болуңуздар.